Мына түштүк жергесинде түштүк кыргыз цемент деген заводу бар, орусча ЮКЦ деп коет. Ошо цемент заводдо былтыркы жылы бир 5-6 атка минер жана ошол заводдун акционерлери өздөрү ушу күз мезгилинде цемент даярдашкан. Алар 100 000 тонна, андан да көп болса керек, пайда табыш максатында кампаларга цементтер даярдап киргизишкен. Алардын ою ушул жаз мезгилинде завод ишке киргенге чейин баарыңыздар жакшы маалым болгондой, цементтин баасы көтөрүлөт. Ошо мезгилде сатып, биз жакшы пайда көрөбүз деген ниетте киргизишкен да. Бирок быйылкы жылы кризиске байланыштуу жаз мезгилинде цементтин жакшы кетпей калып, баасыдан көтөрүлбөй калды. Ошондо ошол Түштүк кыргыз цемент заводунун жетекчиси менен ошо кишилер сүйлөшүп, цементтин баасыны көтөрүп коюшту туугандар. Ошолор артка зыян тартпаш үчүн. Ошонун кесепетинен канча элдер цементти кымбат баада алып, карапайым элдер кыйналышты. Баасын айтып кете турган болсом, мен айтайын, былтыркы ушул жылы 5 сом 57 тыйындан сатып алышкан. Az цемент завод болсо, быйылкы жылы 5 сом 95 тыйындан кылып көтөрүп коюшту. Ойлойсуздар, бул ортодо аз эле баа экен депчи. Бирок жанагы көп цементтин эсебинен 50 тыйындан 30 тыйындан калганда эле көп акча калат экен туугандар. Ошондуктан ушундай көрүнүш кайталанбаш үчүн биз буну антимонополия жакшы иш алып барбай жатат. Ошондой эле дагы ушуга эле окшош байланыштуу, мына Кыргызстанда ет өндүргөн фермерлер бар, сүт өндүргөн фермерлер бар. Азыркы күндө дүң базарда ошо фермерлерден ортомчулар 260 сомдон етти сатып алышып атат. А бирок базарда еттин баасы 340 сом, 350 сомдон түшкөн жок. Кээ бир дүкөндөргө кирсеңиздер 380 сом, 400гө чейин этти алсаңыздар болот. Эмне себептен ушул фермерлердин пайда көрбөй жатат, а бирок ортомчулар бүгүнкү күндө көп пайдалар көрүп атат. Эмне үчүн ушул антимонополия жок дегенде еттин баасын ушул базарда бааларды түшүрсө болбойт. Ошондуктан мен айтып кетким келет, ушул антимонополия бүгүнкү күндө жакшы иш алып барбай жатат. Сүт маселеси деле ошондой. Азыркы күндө 14 сомдон сүттү алышып атат, а бирок магазинде бүгүнкү күндө дүкөндөрдө 30 сомдон сүт сатылып атат.